Салам достор, Мальдивадан чоң салам, Ранали Резорт аралынан чоң салам. Демек, кейбір адамдар биздин бизнестен кетип калгандан кийин кайра келиштен уялышат же тартынышат. Ана мен мурун иштеп көргөм дешет. Олман келген эмес дешет. Чынында мен дагы бул бизнеске дегиле кайра келгениме 4 жолу болду. 4 жолу бул бизнеске кайра келипмин да. Эгерде мен 4 жолу келбесем, балким миллионер болмок эмесмин. Билбейм кандай болот эле, бирок мен ойлогон жашоого жете албайт элем деп көрөм да. Эмнеге дегенде бул бизнеске мен кайра келгеним үчүн ушул ийгиликтер жаратып атам. Ушундай Мальдива сыяктуу көптөгөн аралдарда эс алып жүрөбүз да биз. Бир жылда 2 жолу 3 жолу эс алып жүрөбүз. Ошон үчүн сиз дагы буга чейин иштеп көргөн болсоңуз, колуңуздан келбесе, бул деген өмүр бою колуңуздан келбейт дегенди түшүндүрбөйт. Ошол себептен бул жерде сиз буга көңүл буруңуз, жакшылап карап көрүңүз да. Мен биринчи жолу келгенде жакшы түшүнгөн эмесмин. Андан кийин келгенде жакшы түшүнүк менен келдим, бирок мен туура эмес компания тандап алган экем. Анын продукциясы өтө кымбат болчу, ассортименти өтө аз болчу. Жана ал компания менен иштеш кыйын болчу, себеби дегенде ишти баштоо үчүн эле 10 000 сомдук же 30 000 сомдук продукция алыш керек болчу. Ал мезгилде 10 000 сом, 30 000 сом бир топ чоң акча болчу да. Ошон үчүн бул жерде кимдир бирөөнүн колуңуздан келбей калса, бул эч качан болду өмүр боюга мен колума келбейт дегенди түшүндүрбөйт да. Андан кийин мен бул бизнести көрсө, компанияны туура тандаш керек экенин түшүнүп калдым дагы. Туура тандашты үйрөндүм дагы, компанияны туура тандап, анан ошонун негизинде келдим да. Ошонун негизинде келгенимде мен адашпадым. Фабрикти тандадык. Биз фабрикте сонун көп ийгиликтерди жараттык. Анан бир белгилүү бир деңгээлге келгенден кийин өспөй калдык. Өспөй калгандан кийин биздин кыялыбыз бар эле башка бизнестерди ачсак деп. Башка көптөгөн бизнестер жасап көрдүк. Ошол мезгилде 8ге жакын. Жалпы эле кошуп келген 15ге жакын бизнес жасап көрүпбүз. Ошол мезгилде биз 8ге жакын бизнес жасадык. Ошол бизнестерди жасап жүргөндө биз мурункудай иштебесек дагы фабриктен акча түшүп атты да. Анан бул бизнести убактынча таштап турдук. Толугу менен башка бизнестерде болдум. Ал бизнестерди нууна чүрүп калгандан кийин мен бир нерсени көрдүм. Башка бизнестерде мен дүйнөлүк деңгээлге чыгыш үчүн, жок дегенде Кыргызстандын деңгээлине чыгыш үчүн өтө көп ресурс керек экенин түшүндүм. Өтө көп убакыт керек экенин түшүндүм да. Ал эми биздин бизнесте анчалык көп ресурс, көп убакыт керек эмес экенин түшүндүм дагы. Кичинекей ресурс менен нолдон баштап эле дүйнөлүк масштабка чыкса болот экенин түшүндүм дагы. Дагы бир башкача көрүү, башкача түшүнүү менен келдим да. Ошол сыяктуу сиз дагы мурун колуңуздан келбесе, бул эч коркунуч жок. Кайра келип, кайрадан жасап көрө бериңиз. Эмнеге дегенде, первый блин комом деп коет. Мен анча-мынча азыр могу видеодагы бул жерде анча-мынча видеолорду коюп коём. Биз жыгылып аткандар. Биз балык кармадык, Мальдивада аябай кыйналдык, башында үйрөнө албай. Могул мындай педаль деп коет экен, педальга чыгышты үйрөнүп атканда кайра жугулдук. Дарьядагы мен дагы анан ошол жыгылып атып, кайра жыгылып атып, анан кийин үйрөнө баштадык. Ошол сыяктуу бул жерде дагы колуңуздан келбей атса, мен колуман келбейт экен деп таштап койбоңуз. Таштап койгон болсоңуз, кайра келбей койбоңуз. Кайра келип жасап көрө бериңиз. Бирок башкача түшүнүү, башкача көз караш менен баштайсыз да. Мисалы үчүн бизде көптөгөн адамдар таштап коюп кайра келгендер болду да, бир балына. Бир балына кетип көрүштү, башка бизнестерди ачып көрүштү. Бирөө бутикти ачып көрүп, иштетип көрүп, кайра жабып, мен айткандай болуп акча киргизе бересиң дегенди көрүп, кайра келишти. Башка бирөө болсо, павильон ачып көрүп, павильонун иштетип көрүп, анан кийин караса, өзү айтмакчы, карасам балдарым багылбай калды, балдарым көчөдө калды деп атпайбы? Анан мага ушул бизнес керек беле? Мен ушунчалык менин балдарыман дагы ушул бизнес өтө маанилүү беле? Неужели мен бизнести үй бүлөм үчүн эмес, үй бүлөм менин бизнесим үчүн болуш керекпи деп ой жүгүрттүм дагы. Мен мурун онлайн иштеп атканда мындай болбойт эле балдарым, мындай балдарым мынчалык кор болбойт эле. Мен эмнеге ошол бизнести таштап койдум деп, мурун 30-40 миңби, 50-60 миң табаткан жерден таштап койгон. Кайра киришип келип иштеп, 2 ай 3 айда 90 миң киришиге чыгып алдым деп айтып берген да. Интервьюсу бар, көрсөңүздөр болот. Мына ошол сыяктуу окуялар көп биздечи. Жакын арада ар жерде иштеп көрдүм. 5 миң 7 миң эле айлык болот экен. Мен фабрикте жыргап эле жакшы акча тапчу экен. Ошону мен баркына жетпеген экенм деп келип кайра киришип иштеп азыр кайра эле бир айга жетпей 20-30 миң киришиге чыкты. Себебинде уже куруп койгон командасы бар эле, такыр таштап койгон эмес, убактылуу таштап турган да. Ошондой көз караш менен келгендер болот да. Бул окуя, мындай окуяларды айтып отурсак толтура. Ошон үчүн мен сизге окуяларды айтып отурбайын, сиз кайра келгенден уялбаңыз. Бул нормалдуу көрүнүш. Кетип атканда дагы таштап аткан болсоңуз, такыр таштап койбоңуз. Мүмкүн болушунча кармап калган аракет кылыңыз. Мисалы үчүн бизде таштап койгондор болду. Биз алардын астындагы адамдар менен иштей бердик. Астындагы адамдар алар тапкан акчадан да көп акчага чыгышты да. Көрдүңүздөр, ошон үчүн анан алар кайра келгенде уже бир багыты, бир бутагы уже өсүп калган болуп, жеңил болуп атат да. Ошон үчүн кетип калсаңыз да кайра келе бериңиз. Кайра келип жасай бериңиз. Эмнеге дегенде өжөр болуңуз. Эмнеге дегенде бизнесте ошондой да, бир жолу жасасаңыз колуңуздан келбесе, экинчи жолу жасаңыз. Үчүнчү жолу колуңуздан келбесе, төртүнчү жолу жасаңыз, акыры колуңуздан келе баштайт. Жашоодо деле ошондой да. Ошон үчүн колуман келбей калды, мен колуман келбейт экен, немай экен деп таштап койбоңуз. Кайрадан жасап көрө бериңиз.
Эмнеге дегенде биринчи келгенде сиз жетишерлик деңгээлде түшүнбөй калган учурлар болуп калышы мүмкүн. Мурунку көрүү болбостон сиздин көрүүңүз жетишпеген болушу мүмкүн. Анан кийин келгенде сиз уже башкача көрүү, башкача көз караш менен, башкача энергия менен иштей баштайсыз да. Себеби сизде уже тажрыйба да бар болуп калат, кантип жасашты да билесиз. Болгону бир күч алып туруп иштеш керек болот да. Анан дагы маселе, кээ бир адамдар башка компанияларга иштеп көрүштү. Байра башка компанияларга жана хайп компаниялар бар да, убактылуу дүркүрө өсүп кетишет, анан кийин 2 жыл 3 жылдан карасаң уже жели чыгып калган болот. Эмнеге дегенде продукциясы кымбат, жакшы биздин базарга дал келбейт, өтпөй, кыйнайт. Анан кийин алар ошону көрөт да, ошондо та Фабиликте оңой болчу деп кайра мен Фабиликте мындай албадым эле деп кайра келип түшүнүү менен келишет. Мен да ошондой бир нече компанияларда иштеп көргөм. Түшүнүү менен уже бул эң мыкты компания экен деп айта алам да. Эмнеге дегенде башка компанияларда иштеп көрдүм. Ошол сыяктуу сиздер дагы кимдир бирөө араңыздарда башка компанияларда иштеп көрдү. Кайра келиштен эч ой албаңыз. Кайрадан катталамбы, кайра нолдон баштайынбы деп коркпоңуз. Эмнеге дегенде биз деле нолдон баштаганбыз да бул бизнестичи. Улам башка компания келген сайын. Ошондой учурларда болот. Кайра келип 2-3 компанияда иштеп көрүп, анан бул компаниянын мыкты экенин көрүп, өз көзү менен көрүп туруп, анан келип туруп башкача күч энергия менен иштеп, чоң ийгиликтер жараткан учурларда болот да. Мисалы үчүн ошолордун бири Самара Кеңешова. Башка компанияларда иштеп көргөн, ийгиликке жеткен эмес, башында коркуп жүрдү, анан кийин макул жасап көрө берейинчи деп менин натыйжаларымды көрүп жасай баштады. Натыйжасы эмне болду? Айына 200 000 сом киреше түшүп турчу бизнес куруп алды. Ошол сыяктуу бул жерде дагы кайра келип, кайрадан баштап көрө бериңиз бул бизнестичи. Балким сиз ойлобогон ийгиликтер жаратасыз да. Анан мындай да, все познается в сравнении дейт. Кээ бир учурда биз өз башыбыз менен көрмөйүнчө, Мирлан Батырханов айтса же наставнигиңиз айтса ишенбейсиз да. Бирок жасап көргөндөн кийин сиз уверенно любой адамга айта аласыз. Мен башка тармактарда иштеп, башка бизнестерди жасап көргөндөн кийин мен тааныштарым, туугандарым бул бизнес болбойт экен, мына сиз ийгиликке жеткен жоксуз, кандай деле миллионер болгон жоксуз десем, мен даана айта алатмын да. Мен жаман көп бизнес жасап көрдүм. Мен түшүндүм. Бардык бизнестерде капитал керек болот экен, инвестиция керек болот экен, акча керек болот экен. Бул бизнесте акчанын кереги жок экен. Акчанын күчү менен эмес, инвестордун күчү менен эмес, өз колуң менен өзүңдүн бизнесиңди куруп алат экенсиң. Мага жакты. Мен бул бизнестен башка бизнеске барбайм. Мен кайтпайм айтканыма деп туруп патыратып кириштим. Мына натыйжасында миллионер. Ошон үчүн сиз дагы башкача көрүү менен баштайсыз. Эгерде башка бизнестерди, башка тармактарды жасап көрсөңүз, бул эң сонун. Кайрадан келип, кайрадан жасай бериңиз. Болгону бир нарсе бар. Сиз өчүп кете элек болушуңуз мүмкүн. Сөзсүз түрдө өчүп туруп анан кийин келиңиз. Же болбосо өчүп кете элек болсоңуз, кайра мурунку командага кошулуп, ошол команда менен кайрадан башкача көз караш, башкача подход менен, башкача иштөө менен иштеп баштаңыз.